Оштун Алай командасы буга чейин Палестинанын чемпиону Ал Дахре командасын жеңип, анан Азия футбол конфедерациясынын кубогуна жолдомо алды. Анын негизинде Алай Д тайпасына кирип, алгачкы беттешти Бахрейн менен өткөрөт. Азыр кызуу даярдыктар жүрүүдө. Занимались здесь в основном в зале. Биз январдан бери даярданып жатабыз. Азыркы күндө команда мүчөлөрү мыкты формада, ийгилик үчүн аракет кылабыз. Биз менен беттеше турган Рифа командасы күчтүү экенин мойнубузга алабыз. Ошого жараша биз да аракет кылып жатабыз. Бахрейн футбол командасынын башкы машыктыруусу Флорин Матриктин айтымында, алар да мелдешке жакшы даярдык менен келген. Болгону аба ырайынын сууктугу жана футбол талаанын талапка жооп бербегени бир аз тоскоолдук кылышы мүмкүн. Бул жерде бир аз суук экен, а биздин футболисттер жылуу мамлекеттен келди. Мындан улам талап этинде айрым ыңгайсыздыктар жаралышы мүмкүн. Ага кошумча футбол аянтчада эл аралык талапка жооп бербейт экен. Бул мелдешти өткөрүүгө Ош шаарындагы бардык мекеме ишканалары тартылды. Келген конокторду мамлекеттик деңгээлде тосуп алуу үчүн мэрия тарабынан каражат чегерилген. Бүгүнкү күндө алардын тамак ашы үчүн 1,5 миллион сомдон ашык акча бөлүнгөн. Бардык ошол келген спортсмендерге эң жогорку деңгээлдеги жатаканалар, аларды алып жүрүү жана башка тилдердин бардык кызматтары толук камсыздалып кызмат көрсөтүлүп жатат бүгүнкү күндө. Ош шаарындагы Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадиону талапка жооп бере турган шартка келтирүү багытында да иштер аткарылып жатат. Азыр аянт калың кардан толук тазаланып, футбол дарбазалары да оңдолду. Алай жана Бахрейн командаларынын ортосундагы мелдеш эртең 26 февралда түштөн кийин башталат. Авазбек Айтипов, Жолайбашев, Коомдук 1 канал, Ош шаары.